сунушум берейин дегеним мына азыр мен сиздерге суроо берсем, кимиңиздер жооп бересиздер? Муногу сырттан келген бизге агым миграция кайсы региондо көп? Ана мен айтам, эмне үчүн бул суроону бердим? Кайсы региондо көп азыр? Бангладеш, Пакистан, Индия мамлекеттеринен келгендер жарандар Бишкек шаарында Чүй областында көп. Макул, Бишкек менен Чүйдөн башка региондо айтам. Өзбекстан мамлекетинен келген жарандар түштүк региондорунда көп. Өзбекстандан анан муногу Россия мамлекетинин бүгүн мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, Россия Федерациясында миграция мыйзамы өтө катаалданды. Акыркы маалыматты окудуңарбы мына министрлик? Акыркы чыккан мыйзамдарын окудуңуздар да? Өтө катаал. Өтө катуу талаптарды коюп атат булар. Биз ошолорду эске алышыбыз керек. Биз өзүбүздүн жарандарыбыз бар да ал жакта. Анан биз тагын мына мыйзамдарыбызды карайлы. Биздики чынында эле бул жерде Алишер Козуев туура айтты азыр. Өтө жөнөкөй деп. Чынында биздики мыйзамдарды мен карап чыктым. Жөнөкөй да, абдан эле жөнөкөй биздики. Мына былтыркы жылы Ысык көлгө барганыбызда Россиянын жана мобилизация деген тиги эмеси ишке ашканда IT тармагында иштеген көпчүлүк Россиянын эркек жарандары ушул пансионаттарда жатып алып, IT тармагында иштегендер, аларды көзөмөлдөгөн эч ким жок. Алардын кирди чыктысын караган эч ким жок. Жылдап жашагандарды көрдүм мен. Буларды ким көзөмөлдөйт? Мына мыйзам менен сиздер көзөмөлдөшүңүздөр керек болчу. Туурабы? Ошон үчүн менен мына 430-431 беренеге кирсеңиздер, мен да бир сунуштарымды берем. Ана муногу немени сурайын дегем. Депортация кылганда самолет акчасын, штрафтарды ким төлөйт? Булардын чөнтөгүндө акчасы жок келет да, турат да. Ким төлөйт? Урматтуу Камал Абдулханович, чыгарып жери боюнча бизде 3 тартип каралган. Бул келген ошол чет өлкө жарандардын өздөрү күчү менен чыгып кетсе болот. Же болбосо чакырган тараптар фирмалар аркылуу чыгып кетсе болот. Үчүнчү тарабы бул бизден деген мамлекеттин бюджетине сенен чыгып кетет. Бирок азыркы кезде кабинет министрден токтом кабыл алынды. Единый окно ачылган, бүт документтер виза төлөп жатканда алар өзү страховой 5000 сом акча төлөшөт. Чет өлкө жарандар бул жака келет атканда. Ошо 5000 сом акча биздин иштер министрине келип түшөт. Кийин депортация айтып жаткандай чыгарып жиберип каралып жатканда ошол акчаны алып туруп биз чыгарып жиберебиз. Биздин мамлекеттик бюджетке күч келбейт чыгарып жиберүү боюнча. 5000 сом эми алардын самолетуна жетпейт да. Жок, Камал, допустим, бизге деген ошол 30-40 миң деген жаран келсе, анын ичинде эсептелүү гана жарандар чыгып кетет күч менен. Ошол себептен бул акча толук кандуу жетет да. Себеби республикалык бюджетке күч келбеш керек деп атам да. Ошону алдын алуу үчүн мына мыйзамдар менен гана биз алдын алабыз да. Киргенде мыйзамдуу кириш керек. Анан эгерде укук бузулса, ал мамлекеттин тыйын кетпеш керек дегенди айткым келет. Анан көп эле чөнтөгүндө бир тыйыны жок туруп берсе, ошондо мамлекет төлөш керек да, туурабы? Штрафын ким төлөйт анын деп атамын. Бул жерде анан эми сиздер мына немеде штрафта жеке жакка анан юридикалык жактарга 1 айлык, 3 айлык, 6 айлык мөөнөттөр менен эсептик көрсөтөт. Мамлекеттик бюджетке мурда акча бөлүнчү, азыр ошол жаңы токтом кабыл алынгандан кийин ошол келип жаткан жарандар 5000 сомдук страховой акча төлөнөт. Ошол биздин базада турат. Ошо көпчүлүктүн чогулган акчасынын эсебинен четинен бул эсептелүү гана жарандар чыгарып жиберебиз. Ошолорго толкун жетет, мамлекет бюджетке күч келбейт. Мен кесиптештеримдин суроолоруна берип аткан сунуштарына бир аз ойлош керек болуп атат да. Деги эле келип аткан мигранттардын бардыгына биздин мыйзамды так жана толук аткарууга үндөш керек. Келип аткан мигранттардын бардыгы, эгерде ал порядочный мигрант болсо, биздин мыйзамды сыйлап, иштейм дегени только иштеген үчүн гана келет, эс алам деген только эс алган үчүн келет. Анан биз мамлекеттин коопсуздугуна шек келтирип кое турган мигранттар келип калса мүмкүн муну да эстен чыгарбашыбыз керек. Ошондуктан мен бул мыйзамды колдойм. Нурбек Такабаевич, муну да күчөтүш керек. Биз дагы мына чет элде чыгып жүрөбүз. Биз даже депутат болсок дагы ошол жерден мыйзамдан чыга албайбыз. Башка мамлекеттен мыйзамдан чыга албайбыз. Тем более мигранттар. Ал жанагы биз айтып аткан тиги башка мамлекеттердин мыйзам күчөтүп атат дегендер, булар дагы өздөрүнүн мамлекеттин коопсуздугун эстеп атышат турса, керек болуп атат ошолчу. Анан биз азыр бекер арзаныраак жумуш кылгандарга шарт түзүп берели деген менен, ал ошол өңөттө келген мигранттын же болбосо кирип келген ушул турист болуп катар келгендердин оюнда эмне бар экенин билбейбиз. Биз жана шенгенский визаны алып атканда бүт бардыгын дыкат текшерет.
Emне максат менен келип атасың, кандай иштеди кыласың, биякта канча тууганың бар, же канча таанышың бар, ушуга чейин текшеришет. Ошондуктан муну күчөтүш керек. Biz жеңил жумушка алып келатабыз, булар бекер иштеп берет экен, бизге арзан иштеп берет экен деп, буга көп кызыгып бербеши керек. Бизге негизи мамлекеттин коопсуздугу керек. Ошондуктан мен бул мыйзамды колдойм, баарыңыздарды үндөп кетем, колдоп бергиле депчи. Дагы экинчи окууга чейин бул биринчи жаз концепциясы болуп атат, экинчи окууга чейин сунуштарды берип муну күчөтүш керек дагы. Ар бир келип аткан мигрант, же болбосо ошо ишкермин деп келип аткан, ар бир келип аткан ушул турист болуп келип аткандардын бардыгы биздин мамлекетте башка өңүттөө максат менен келбей тургандай кылып тартипти киргизиш керек. Муну ошондо гана бизде тартип болот. Анан азыр жана айтып атпайсыңбы, студенттер келип тиги сиздерге тепкенге болбой атат. Аларды надо отчислять и выгонять надо отсюда. Биздин мыйзамды аткарбай атабы? Отчислять и выгонять надо. Выдворять, вернее. Бул тартипти күчөтүш керек. Туура айтасыз, биринчи биздин мамлекеттин кызыкча да кол Эң негизги очерк биринчи өңүттө туруш керек, мамлекеттин коопсуздугу. Сиздин сунуштарды эске алып, Ушуларды эске алып коюңуздар. Анан кийин Жамила Кубанычбековна, бул жолдош генералды отургузуп коюп деле сурай берсек болобу же болбойбу? Дагы 4-5 киши бар экен сураганга. Рахмат чоң. рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Калпаев Бактияр Алиевичте. Чоң рахмат, урматтуу Жамиля Кубанычбековна. Менде мындай суроо бар да, урматтуу укук коргоо органдары, Нурбек Такабаевич. Мынаке телефон аркылуу алдаган шылуундар бүгүнкү күндө аябай көбөйүп кетти. Чалып туруп сиздин атыңыздан кредит алган атат, же болбосо сизге коопсуздук камсыз кылуу максатында деп туруп, эсебиндеги акчаларды чечип кетип, ошол эле убакта бунун атынан кирип, өзүн банк кызматкери же болбосо укук коргоо кызматкери